Саламатсызбы? Канча жаштасыз? Кандай максат менен келдиңиз? 28 жаштамын. Ошол ийгиликке жетким келет, үй алгым келет, мамиле болгум келет, турмушка чыккым келет. Кандай көйгөйүңүз бар? Ошо 6 жашымдан тайкем жагынан сотукталгандым. 12 жашка чейин ошондой үйдө жашап келдим. Менин максатым ошол эркектерге болгон коркунучумду турмушка чыккым келет, ошол нерсени жок кылыш. Ошол зордуктоону эч ким билген жокпу? Анан ошол зордуктоо кандай жол менен токтотулду? Зордуктоону эч ким билген жок, себеби мени коркутушкан. Атам айтты, ууруп, ыйтатып, ошентип коркутушкан. Кичинекей болгонуна байланыштуу ал мындай жаман нерсе экенин билген эмесмин. Кээде апам сурады эле башка жака апарып, ошентип колдонуп кетчү. Кимдер аркылуу токтотулду? Кандай болуп токтоду бул нерсе? Тайкем үйлөнүп, башка айылга көчүп кетти, ошондон кийин кутулдук. Эч кимден жардам сурай алган жоксуз? Эч кимден жардам сурай алган жокмун, коркком. Азыр ошол зордуктоонун сиздин жашооңузга кандай таасирлери тийип жатат? Таасири өтө чоң. Биринчиден эле турмушка чыга элекмин, эркектерди вообще мамиле кыло албайм. Экинчиден бул менин акчанын берекесиздиги. Кыйналып иштейм, бирок акчанын берекесиз. Канча иштеп үй алгым келди, бирок такыр жолум болбой атат. Өтө чоң таасирлери бар. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолугума деле кээде таасир берет. Жан дүйнөңүз демек оор абалда. Жан дүйнөмдү эч кимге айтып жеткире албайм. Ушул ситуациядан чыккым келет. Жашагыңыз келеби? Келет. Жашагыңыз келбеген күндөр болгон? Өзүм өлтүргүм келген. Бирок мындай өзүңө кол салыш өтө оор да. Албетте, колубуздан келишинче жардам беребиз. Бирок бизде шарттар бар. Сөзсүз түрдө өзүңүз аракет кылышыңыз керек, өзүңүздүн үстүңүздөн иштегенге. Ошондой эле мен дагы колумдан келишинче жардамдарды берем. Бирок бир аз кандай десем, убакыт керек, анан сабыр керек. Буюрса, сиздин жан дүйнөңүздүн абалын сурап турганга аракет кылабыз.